Эркек үч нерсе менен гана сапатталат дейт да. Биринчиси акылы, башына акыл толсо, жүрөгүнө иман толсо, чөнтөк акчага толсо ошондо эркек сапаты болот дейт да. Мага эркектин жүрөгү, жан дүйнөсү, ата-энеме кылган мамилеси, өзүнүн ата-энесине кылган мамилеси, Үйлөнгөнгө чейин көздү жумуп, то есть көздү ачып, баарын ойлоп, жакшылап анан үйлөнгөндөн кийин кемчиликтерди карабай көз жумуп жашаш керек. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен М571 долбоору бүгүн кызыктуу суроо жооп болот. Аял затына кандай эркектер жагат жана ошондой эле эркектерге кандай аял заты жагат деген суроонун негизинде азыр биз жигиттерибизден жана аял затынан сурайбыз. Биз менен биргеликте болуңуздар. мага эркектин жүрөгү, жан дүйнөсү, ата-энеме кылган мамилеси, өзүнүн ата-энесине кылган мамилеси. Эми азыр ар бир адам бай эмес эми. Кээ бирөөлөрү бай болсо, эми ошондой да мага жан дүйнөсү же мамилеси. Жалпы сизге жан дүйнөсү мындай ачык болсо, сизге болгон мамилеси туура болсо дейсиз. Акчасы жок болсо дагы, кедей болсо дагы мен жан дүйнөсүнө же өзүм жакшы көрсөм тие берем. Мисалы убактылуу нерсе бар, түбөлүктүү нерсе деген нерсе бар. Мындай имандуу, түшүнүктүү, ошол. Башкысы сиздин көңүлүңүздү карап турса эң башкысы Экөөбүз ошол. мындай оюбуз мындай ой пикирибиз окшош болсо, мындай көз карашыбыз окшош болсо, ошол маанилүү да. Ошол баалуу нерсе. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Кээде иманына карайм, анан кээде мындай характерине дагы. Көбүнчө эмнесине карайсыз? Көбүнчө мындай характерине. Эмне үчүн? Кээде мындай аялдар мындай аны түшүнбөйт, аялдар күйөөсүн түшүнбөйт, характери кандай экенин ошо аял зерттей көбүнчөсүчү. Мүнөзү жакшы боло турган болсо сизди да карайт, сизди бактылуу кылат деген сөз айткыңыз келгенби? Түшүнүктүү. Жалпы ошондой сиз көбүнчө характерине, мүнөзүнө карайт экенсиз, а байлыгы жок болуп калса кандай болот? Мен байлыкка көп деле кызыкпайм. Көп көңүл бурбайсыз. Болгону мындай мага көңүл бөлсө болду да, мага көңүл бөлсө болду, анан Эң башкысы сиз үчүн көңүл. уважать этсе болду да. Бактылуу болуңуз, мейли. Чоң рахмат. Келинчегиңиз кандай болушун каалайсыз мисалы? Иманды болсо болот го дейм. Эмне үчүн имандуу болсо мисалы? Ата-энем тандаган болор. Ата-энем тандап берсе алыр. Ата-энеңиз тандаган сизге жакпай калсачы? Же жагабы? Жагат го дейм. Машалла. Ата-эне Өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай болуш керек? Сулуу болуш керекпи, имандуу болуш керекпи, же жалпы эле бардык нерсеси болуш керекпи? Көп нерсе шыкты болуш керек. Ошо. Шыктуу болушу зарыл, сиз үчүн? Макул, чоң рахмат. Алла разы болсун. Нейсе адамдын түшүнүгүнө караш керек. Айтат го, канчалык сенин кругозоруң өскөн сайын, бул алам сага тарый баштайт, жана жөнөкөй боло баштайсың дейт да. Адам канчалык түшүнүгү өскөн сайын, ал адам ошончолук жөнөкөй болуп баштайт да. Биринчи очередь негизи иманына караш керек, анан түшүнүгүнө, адамгерчилигине караш керек. Эмне үчүн иманына карайсыз? Ошол боюнча бир аз түшүндүрүп кетсеңиз. Эркек үч нерсе менен гана сапатталат дейт да. Биринчиси акылы, башына акыл толсо, жүрөгүнө иман толсо, чөнтөк акчага толсо ошондо эркек сапаты болот дейт да. Ошон үчүн ушусуна караш керек. Имандуу эркек сизди бара-бара буюрса материалдык нерсе менен сизди камсыздайт. Биринчи өзүнүн иманы толтура алган эркек калган сөз толтура алат деп ойлойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен ачык айтканда байке акылдуулугуна карайм. Эмне үчүн? Көп берде сулуулугунда эмес да. Сулуулук да керек да. Эмне үчүн? Сулуулук деле керек эми, бирок главный берде эме да байке. Сулуулук вактылуу дейсизби? Главный акылдуу, анан имандуу болсо болот да. Ошондо сиздин өзүңүзгө карап турган инсан болсо, мындай акчаңыз болсо сабыр кылып, акча жок болсо сабыр кылып дегендей, Алла разы болсун. Эң башкысы иман болуш керек. Иманы Болуш. эмне себептен? Эми кандай десем, Иманы түбөлүктүү нерсе. Ошону айткыңыз келгенби? Байлыгы, мансабы, ал нерсеге көңүл бурасызбы? Көп деле көңүл бурбойм, бирок эң башкысы иманы болсо, калган баары болуш керек деп ойлойм. Ошондо биргеликте экөөңүздөр байлыкты тапканга аракет кыласыздар, иманы бирге боло турган болсо. Чоң рахмат, мээриңиз. Иманына койгон максатына болгон аракетине. Эмне үчүн иманына карайсыздар? Эмне үчүн максатына карайсыздар? Имандуу адам ошол Аллахтын аманатына кыянат кылбайт. Максат ар бир адам максат менен жашаш керек. Анан ошол койгон максатына аракет
болуш керек. Эгер адамдын максаты болсо, ага аракети болсо, сен анын жанында дайым болуп, колдоп, ага колдоо көргөзүп, аны менен бирге болгон даярсың. Түшүнүктүү. Ыйман менен дайым туура жолдо жүрөсүң. Түшүнүктүү. Ал эми биздин азыркы эже карындаштарыбызга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай эркек затын тандоосу зарыл азыркы учурда? Ошол эң негизги ыйман болуш керек, жана максаты, аракети болуш керек. Дагы эмнеси, үйлөнгөнгө чейин көздү жумуп, то есть көздү ачып, баарын ойлоп, жакшылап анан үйлөнгөндөн кийин кемчиликтерди карабай көз жумуп жашаш керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Доброта, вежливость, воспитанность, хорошие манеры, внимание также. Ну и в принципе все. А богатство, имущество, на это не смотрите? Смотрю. Ну, в общем, я считаю, что партнера нужно всегда выбирать по как бы твоим возможностям. То есть, если ты хочешь себе ухоженную, красивую девушку, то сам должен ей соответствовать. То есть должен зарабатывать достаточно, и также с девушками. Спасибо большое. Но самое главное внимание, да? Да. Спасибо большое. Спасибо. деген күндөн күнгө эле мындай чок болуп турган нерсе да. Убактылуу нерсе деп айткыңыз келди, э? Ошондой болуп калат го. Жан дүйнө деген ушул боюнча калат. Билим, адамдын иманы, тышкы келбет. Бир убакыт өткөндөн кийин баарыбыз карайбыз. Ага көңүл буруу туура эмес го дейм. Жалпы эле эркек затына эмне деп кеңеш берет элеңиз? Аял затын эмнесине караш керек көбүнчө? Эми мен кеңеш айтсам бир аз түшпөй деле калышы мүмкүн. Бирок ошол энебизге карашыбыз керек го дейм. Эне үлгү болуш керек го. Биздин энебиз баарындыкы кандай сонун адамдар. Ошол энебиздей болуп келе турган инсан болсо, ошондой жаңылышпайбыз го. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар биздин эркек затынын жана аял затынын жоопторуна. Ал эми сиздерге дагы суроо, эркек заты кандай болуш керек жана аял заты кандай болуш керек? Бактылуу үй бүлө болуш үчүн комментарийге өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Биз сиздер менен коштошобуз. Ушуну менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.